Assalamu alaikum dostlar, sizler менен Болот Темиров, кыска айлыктоо силердин назарыңыздарга. Бардыгы билгендей, май айында светтин баасы киловатт саатка 1 сом 11 тыйынга чейин өстү. Күздө дагы бир өсүү күтүүдө. Биз былтыр иликтөөбүздө айтып кеткенбиз. Өкмөттүн планы боюнча киловатт саатына 2 сомго чейин жеткирүү. Ошентип 23-жылы орточо бааны 1 сом 55 тыйынга жеткирүү пландалууда. Келишимдин 2-жылында 1 сом 66 тыйынга чейин. Ал эми 27-жылы орто эсеп менен 1 киловатт үчүн 2 сомдон төлөйбүз. Эми свет баасы өскөнүнө бийликтин шылтоолорун көрсөтүп кетейли. 3 жыл мурун Садыр Жапаров мындай сөздөрдү айткан. Түз эле айтайын. 30 жылдан берки айрым атка минерлердин жеңил ойлуу саясий чайкоочулугунун айынан эптеп эле уурдап калууну көздөгөн алдым жуттум мүдөлөрүнөн улам ушундай акыбалга кирептер болдук. Проблемалар өз маалында чечилбей, убакыттан кыйла уттурдук. Эскертип коеюн, биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп пландаштырып жаткан энерго системасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Садыр Жапаровдун бийлиги реформаларды ишке ашырсын деп, залакасын эл өзүнүн мойнуна алып жатат. Андан бери 3 жыл өттү. Коррупцияга жол бербейбиз деп президент убада берген. Сөзүнө турдубу, азыр текшерели. Ушундай тетиктер энергетикага миллион деген сомго жылына алынат. 1000 дегендей айнектен жасалган изоляторлор. Быйыл дагы 2 тендер өткөрүп 62 миңден ашык даана алынды. 15 февралда Бишкек трансформатор заводу 62.827 даананы 70 миллион 366 миң 240 сомго сатам деп тендер утту. Бул ар бирөөсүнө 1120 сомдон. Ал эми 6 мартта Кыргызстан улуттук электр тармагы 75 кут ошондой изоляторго тендер өткөрөт. Промэнерготехстрой 56.250 сомго тендерди жеңет. 75 изолятордун баасы. Ошондо ар бирөөсү 750 сомдон. Ал эми окшош тетикти 10 миң деп алганда кымбат болуп чыгабы? Канча миллион сом мамлекет уттуруп жатат? Эгерде 62.827 изолятор 750 сомдон алынса, 47 миллион 120 миң 250 сом болот. Бишкек трансформатор заводдон 70 миллион сом 366 миң 240 сомго алышты. Ошондо айырмасы 23 миллион 245 миң 990 сом. Бул бир гана тендерден жээлген акча. Бул 10 жыл мурун болгон окуя эмес. Бул жакында эле жылдын башындагы иш. Эми кайра Садыр Жапаровдун сөзүнө кайтайлы. Эскертип коеюн, биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп пландаштырып жаткан энерго системасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Жол бербейбиз деп коррупциядан залакасы тийип жаткан энергетиканын көйгөйлөрүн элдин мойнуна асып жатышат. Бир тендерден 23 миллион бюджет залака алып жатканды далилдеп бердик. 23 миллион сом бул 29 миң үй бүлөнүн светке төлөгөн акчасы. Менин билишимче, тендерлерге НЭСКтин директорунун замы Аскат Абылаев жоопту. Эксперимент катары көрөйлү. Биз далилдеген коррупция боюнча кылмыш иш ачылып, бул киши камалабы, же мурдагыдай эле бирөө урдаса, ага дагы бизди журналисттерди күнөөлөп коебу. Сиздер менен мен Болот Темиров болдум. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.